Бұл франциялық тарыхчы ориенталист, египтологияның баштоочусу или негизөөсү деп аталат. Бұл өзү Францияда туылып, Фижак деген шаарда. Анан бұл кичекейинен эле аябай тарыхка кызыгып, таңкаларлыгы 16 жашында биринчи Египет при фараонах или фараондордун тушундагы Египет деген эң алгачкы китебин чыгарыптыр. Өзү 12 тилди билген экен, ал эми 19га чыкканда, ал уже 19-20га чыкканда 14 тилди эркин сүйлөй алган таланттуу жигит экен. Ушул таланттуу жигиттин бул ийимдеги чоң жаңылыгы бул Египеттен табылган розет ташы деген 3 тилде жазылган тексти мындай чечмелеген. 3 тилдеги жазуу чындыгында бул 1822-жылы бул чечмелеген. Ошол жылдан баштап мифология деген илимдин башталышы болгон. Анын негизинде кийинчерээк пирамидология, эпиграфика, папирология жана башка деген илимдер келип чыкты. 1799-жылы Розет деген азыр Рашид деген шаар экен, Египетте, Македониялык Александрия деген шаардын жанында. 1799-жылы Наполеон Бонапарт Египетти басып алганда табышкан экен. Ал жердеги офицерлер бул ташты көрүшүп, чоң таш болгон. Анан бул ташты Каирге жиберишке деген дагы Каирде бул ошо Наполеон Бонапарттын буйругу менен атайын музей ачылган экен. Ошол жерге маанилүү таш деп туруп коюп койгондо, мына ошол ташты биринчи жолу расшифровка кылган ошол жанагы Жан-Франсуа Шампольон. Жан-Франсуа Шампольон жаштайынан өтө таланттуу болгон. Өзү апасы 46 жашында төрөгөн. Бул эң акыркы төрөлгөн бала деп эмнегедир ата-энеси ага көп деле көңүл бурган эмес. Бирок анын агасы белгилүү тарыхчы жана лингвист Жак Жозеф Шампольон Жан-Франсуа Шампольондун билимине өзгөчө көңүл бурган жана энисинин өтө таланттуу экендигине дагы ынанган. Ал 14 жашында эле бери дегенде 16 тилди билгенге жетишкен. Ошол жаш мезгилинен баштап эле эски Египет жазмаларына өтө кызыгып, эски грек жазмасы менен эски Египет жазмасынын окшоштуктарына дагы өзгөчө көңүл бурган, таланты менен дагы белгилүү болгон. Лицейде окуп жүргөн мезгилде эле ошол көп тилдүүлүктү билгендиги менен, ошондой эле Библиянын тилиндеги анын ошо хронологиясына өзгөчө көңүл бургандыгы менен дагы өзгөчөлөнүп, ушул лицейде окуп жүргөн мезгилинде эле ошо Библиянын жылнамасына карата өзүнүн чоң бир эмгегин жазган. Ошондой эле ошол жерде окуп жүргөндө эле Францияга келген, ташылып келинген айрым бир папирус жазмасындагы ошол Египеттин байыркы белгилерин тамга экендигин тактап, эски жазмалар менен салыштырып үйрөнүүгө киришкен. Ошон үчүн ал 16 жашында Дофин академиясынын мүчөсү болуп, ал эми 20 жашында Гренбол университетинин профессор болууга чейин жетишкен. Өмүрүнүн аягына чейин ушул эски жазмаларды үйрөнүп, араб тилин, грек тилин, жалпы ошо 20га жакын тилди үйрөнүүгө жетишкендиги менен дагы өзгөчөлөнгөн. Кээде ушундай кийгенге кийими жок, жашаганга акчасы жок болуп жүргөндө дагы агасы Жозефтин колдоосу менен ошол бүт аракетинин баардыгын илимге жумшагандыгы менен да өзгөчөлөнгөн. Азыркы учурда египтология бүткүл дүйнөлүк тарыхтагы эң чоң багыт. Ушунун негизинде көптөгөн ушу Египеттин тарыхы, Египеттин бүткүл ушул маданий, заттык, анан заттык эмес маданияты, алардын менталитети, жанагы айрыкча пирамидалардын курулушу, сакралдык ар түрлүү имараттар, мисалы үчүн падышалардын Капчыгай деген чоң жердеги байыркы ушу фараондордун мүржөлөрүнүн ичиндеги табылган аябай сонун экспонаттар дүйнөдө аябай белгилүү. Мунун дагы Кыргыз тарыхына дагы мисалы үчүн аябай тиешеси бар деп айтам. Мисалы үчүн Енисей кыргыздары метеорит ташын биринчи жолу иштеткенди билишсе, ушундай деген материалдар бар Кытайдын тарыхында. Ал эми ошол дүйнөлүк тарыхта бир гана Египетте ошол метеорит таштарын, асмандан түшкөн телонун таштарын иштете алгандыгы, жана андан бир самолеттун бир
кичинекей формасын жасагандыгы жөнүндө азыркы маалымат айтып атат. Бир эле Египеттеги ар кандай сүрөттөрдү, белгилерди гана алар менен алек болбостон, башка байыркы грек жазмалары менен, демотикалык жазмалар менен, ар түрлүү эски жазмалар менен бири-бирин салыштырып, фонетикасын, ар бир сөздөрүн, иероглифтердин өзгөчөлүктөрүнө дагы өзгөчө көңүл буруп, ошондон улам бул 1822-жылы Розет ташындагы сырды ача алгандыгы менен дүйнөгө таанылган. Анткени ага чейин Розет ташын мындай чечмелегендер көп жагынан жаңылышкан, себеби алар мына башка иероглифтер менен, жазмалар менен аларды салыштырып окуганга көп батынган эмес. Ошон үчүн ушул алгач ушул Розет ташындагы Птолемей менен Клеопатранын жазмаларын, андан кийин ошол жердеги 12 иероглифти айырмалагандан кийин гана ушу грек тамгасы менен Египет тамгаларынын ортосундагы окшоштуктарын туура салыштыргандан улам гана бул ушу дүйнөгө белгилүү ачылышын алып келген да. Өзгөчө бул белгилүү ачылышы кийин өзүнүн Дасия төрөгө жазган катында, ошондой эле байыркы Египет пантеон деген чыгармаларында мына ушул Египеттеги жазмаларын сырларын ошол эмгектеринде кененирээк ачып, анын тарыхында, анын өзгөчөлүктөрүнө токтолгондон кийин дүйнөдө Египеттин тарыхын окуудагы чоң бир бурулуш жыл болду. Мына ал өзү болгону 41 жашында каза болду, бирок 41 жашында өзүнүн өмүрүн ушу 14 жаштан баштап 41 жашына чейин арнаган өмүрүн ушул Египет жазмаларына, грек жазмаларына, демотикалык жазмаларга арнап туруп өзүнүн ушул артында чоң из калтырды десек болот да.